Bismillahirrahmanirrahim. Menin balam din jolunda жүрөт, içpейт, жекпейт, 5 мал намазын калтырбай окуйт. Жашы 30-да. Бирок үйлөнүүгө жолу ачылбай жатат. Кыз көнсө ата-энеси көнбөйт, же кыз көнбөйт. Башы жакшы болот. Анан эле айнып кетип жатат. Бул эмне себептен? Кара дуба барбы? Ушуга бир патаңызды берип коюңуз үчүн суранам. Мүмкүн кээ бир учурларда бул атайына сыйкыр бар го, кара дубалар бар го. Булардын негизги бир максаты өзү ушу эркек менен аялдын башын бириктирбеш да. Юфарриқуна байнал мар'i ва зауж. Кур'анда Алла субханаху ва тааля буну айтат. Bundan башка дагы ар кандай сыйкырдын максаттары бар. Көрө албастыктын аркасынан жамандык каалап, мейлиби? Бирок бир ошол немеси бул Кур'ан-ы Каримде айтат. Бирок бул дагы билип коюңуз, Алла Тааланын өкүмүсүз эч кандай зыян бербейт. Бирок таасири бар экенин айтып атат. Алланын каалашында. Ошон үчүн сөзсүз иншалла дуаларга дагы бекем болуп, үйдө Бакара сүрөнү окугула, Бакара сүрөсү өтө күчтүү. Шайтанды, сыйкырды, кара дуаны кууп чыкканга, талкалаганга Бакара сүрөдөй таасирлүү жок. Бакара сүрө окулганга үстөмдүү боло албайт экен алчы. Үстөмдүү боло албайт.